Салам достор, бүгүнкү обзорубузда ушул Seltos жөнүндө айтып берип кетели. Машинабыз 1.6 бензин движогу, турбированный, GDI. Комплектациясы жирный, Noble Special. Өтө жакшы комплектацияда. Машина цвети Gravity Grey экен по вин коду, бирок мына жакын келип караганда мокрый асфальттай көрүнөт экен да, глянцевый ушундай перламутровый жылтырап турат экен, жакшы. Дөңгөлөктүн размерлери 17 размерде титановый дискалар, күзгүлөрүндө повторитель поворотный зеркалах бар экен. Датчики слепых зон бар, бесключевой доступ кнопкалары бар экен. По покраске кузова башында алганда могул жеринде вмятина менен могу бамперде чийик бар болчу. Бул жерин освежать этип койдук крылон үчүн. Бул деле бирок минималка да, мондай. Ушу учу эле могул жери пластиковый бампер. Рама, порогтору бүт таза. Водительский эшик таза, машинаны бир сыйра полировка кылбаш керек, сөзүнүн ачыгы. Стойкалар таза, петлялары чечилген эмес, водительский тарап. Порогтору таза. Сол жак арткы эшиги да таза мынакей. Бул жагында көрүп көргөз болду, порогтору таза койдон, стойкалардын ичтери бүт таптаза мындай. Крышка багажника деле таза. Так, аркасы мынакей, петлялары таптаза бойдон, биякта заклепкалар өзүнүкү, заводской бойдон точный сваркалары. Полик уже строчка полик салып коюптур. Му обшивкалар моянда кичине царапиналар бар экен, анча-мынча мелкий да. Так, набору болсо полный аркасы. 20 баштап требования кеткен булардыкы, бүт ар биринде огнетушитель. Бунусу дагы фирменный Seltos деген огнетушитель экен өзүнүкү. Насосу бар. Так, отвертка, буксировочный болту бүт бар экен. Светоотражатели. Кар тазалагычынан бери казаны таптаза мынакей. Герметиктери дагы өзүнүкү да. Так, дальше кеттик. Оң жак крыло аркасы таза. Задний эшик таза, оң жак аркасы. И бул жакта көргөз болобу. Стойка порогтору таза. Так. Оң жак стойка бул дагы таза. Биякта петлялар чечилген эмес. Порогтору таза бул жагдагы. Үстү дагы таза бойдон, 70-80 минималка ушундай өзүнүкү. Родной окрастары. Капот да таза, 67, 71. Так, подкапотный пространство нас вырос. Так, под капотом таптаза. Петля капот бүт өзүнүкү, родной чашкаларды өзүнүкү. Стикерлери ордунда. Теч масла жок, коробка мотор жакшы. Булардын герметиктери дагы бүт мынакей өзүнүкү. Петлялар чечилген эмес да. Так, сыртында плюс-минустарын кичине айтып кетели. Могул жердеги бампердин кара ободокторунун муеринде кичине царапина бар, сөзүнүн ачыгы. Дисканда мондай мелкий, көзгө көрүнбөгөн царапиналар, мондай царапиналар бар, пластиковый детальдардан. Олар полировка менен кетет. Ушундай тырмактай болгондой чийиктер бар экен, ушуларды полировка кылбаш болот экен. Так, дагы оң жак арка пластик могул жерин дагы сүрүп алган бир нерседе. Көрүнбөйт деле экен, бул делечи идеал болуп жазатам дегендерге эле болбосо так айдап жүрөсүз чойдон деле. Так. Ичинде өтө эле интерьер. Так, ичи жакшы, салонго айып жок. Поликтер мочалка жапчаңга салып коюптур. Зарядка бар, биякта телефон салганга кармашек, кондиционирование заднего ряда бар. Аркасына съемка кетет, биянда подстаканниктери. Эки сиденьдин аркасы подогревтер менен. Водительский шкаф, обшивкалар таптаза, электросиденье. Вин коду мынакей 2020-жылкы. Датчики контролю полос бар экен, антизанос бар и проекцияны лобовойдуку бул кирип жабылып калат. Көзгө мешайт эте берсе мазолит этип убирайт да койсо болот. Кнопка старт-стоп менен уталат. Ключту автозаводка дагы бар экен. Полный мынакей.
подогрев, обдув, каалагандай подогрев руля дагы бар. Драйв мод берден шайба менен переключение кетет. Спорт, эко, обычный, ана буну басканда грязь, внедорожный эмелерди шактан көрүсүңөр да. Могу шайба менен управление. Кожа, руль дагы полный кожа менен капталган. Адаптивный круиз контроль. Комплектация жирный да. Мисалы, могул проекция лобовой. Мынтип басып койсоңор, кээ бирөөнүн көзүнө жакпай атса кирип кетет. Интерактивный проекция лобовой экен. Эмнеси жакты дегенде, датчики контроля полос, анан мертвый зона, слепой зона аныкындагы бияктан көрсөткөн машина помеха чыга калса, могу жерге чейин отображение берет, ограничение скоростен бери көрсөткөн, өтө жакшы экен. Штатный монитор, камера заднего вида иштейт, видеорегистратор бар. Салон таптаза. Мында алюминиевый ушундай вставкалар менен капталган. Торпеда таптаза. Салон эми идеальный эле. Потолоктагы таптаза экен, жакшы. Сидушкалар дагы айрыктык эмес, жакшы койдон экен. Могул жеринде кичине башталып келатканы бар экен. Могул эле строчканы тиктирип койсо болот да. Плюс еще айта кетчү нерсе, электроручник, автохолд дагы бар экен. Так, жыйынтап кетсек, бир эле деталь да ушул могул. Эки точнее могул экөндө пластиковый деп эсептеп эле койсот. Ушул экөндө освежонка бар, могу учуу эле да. Калганы бүт өзүнүн родной детальдери болуп атат. 142 км пробег, 1.6 турбина бензин, Noble Special.